Баары жыгачтан, болгондо да анын калдыктарынан жаныбарлардын сөлөкөтүн түшүрүп, аларды кооздоп жасоо баарынын эле колунан келе бербейт. Алай районунун Чакмак айылынын тургуну Абдилазиз Шапаков жогоруда айтып өткөн өнөр менен алектенип келе жатканына 15 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта небир сонун жүздөгөн кооз буюмдарды жасоого жетишкен. Илгерки тарыхта кандай адамдар өткөн, ошолордун изилдеген трондору, отурган буюмдары изилденгенде эң улуу адамдардын дегени менен трондор экен да, тагы. Анан ошол тактардан келип, ушул менен азыркы отурган креслолорду жасап калдым. Каарманыбыздын колунан жаралган кооздуктар эч кимди кайдыгер калтырбайт. Жасалуу стилдери өзгөчө. Сөзсүз түрдө тарыхка баш багат. Басымдуу бөлүгү арчадан жасалып, көпкө чирибей, узак мөөнөткө сакталат. Каяктагы бир эски дүмүрлөр болуп калат, бир кыйылган, же көп жыл жатып калган кургак жыгачтардан жасап алсаң, бул жыгачтын эмесин кетирип коесуң, өзүң сапатын. Жасалгандан кийин эметип кетет. Ошон үчүн мен өзүм барып, өзүм ошо тоолордон өзүм көтөрүп келип, болгондорун сатып келип каражатка. Анан жасагандан кийин буга майлайсың. Мындай буюмдардын баарын Абдилазиз ага өз үйүндө жасап, кандай гана түзүлгөн тоскоолдук, кыйынчылыктар болбосун. Барга шүгүр, жокко каниет, сабыр кылып өмүр сүрүп келүүдө. Эми менин биринчи часкудагы инструменттер да атанын устан уста кылган эмеси дейт, курал жарагы дейт да, мындай мен чотум бар. Анан мындай бир жапма бычак деп коет. Анан мастемеске арада. Анан ушулар менен будан башка мен эмем жок, станогум жок, же устаканам жок да. Ушу менен өзүмдүн мына чыгарманы баштагам. Бул чыгарманын аты Көкжал. Көкжал деп коет да. Карышкылардын эмесин, образын түшүрөт. Кыргыздын көчмөн турмушун, керемет өнөр ээси Жөпчөнөкөй Таризде өз үйүнүн алдында кол эмгегин тартуулап, көчмөн кыргыздардын цивилизациясын чагылдырууга бел байлаган. Кыргыз үчүн Алатоодо. Алатоонун боору жайлоо. Жайлоого кербен тартып көчкүлүп келет да. Мен ушул образды, дүйнөлүк образды бердим да. Кыргыздын тарыхындагы эң баалуу образды берип өзүмчө ушунчалык толкунданып турган нерсем да. Анда эмесе биз мына ушул эң чоң дүйнөсү деп эсептелген каарманыбыздын чакан гана бул эски бөлмөсүндө эмнелер жатканын чогуу таанышып келелик. Бакрашкан жыландар жатат мына. Мына байлыктар жатат. Ушуларды көрсөтөйүн деген оюм болсо, эметип жердин жоктугунан. Анан эми бул курагандан көрсөткөн нерсем. Бир жылдык мээнетти эрекеттер келип, жарымын алып кетип. Азыр эми ошол Бишкектен алып келе албай атам. Ол жерде бир машина эмен бар. Мына эме эми ушуларды койсоң бир музей болбойбу? Албетте. Анан ошол айтылада калып, бак кайыгы, калагы жок кайык менен чачыкта отургандай болуп көрүнүп атам мен азыр. Быйылкы жыл тарых жана маданият жылы деп бекеринен айтылбаган чыгар. Элеттеги эр азаматтардын бири мына ушул каарманыбыз Абдулазиз ага колунан жаралган ар бир эмгеги чаң басып өзүнүн үйүнүн бир бөлүгүндө гана турат. Абдулазиз аганын көксөгөн максаты бир гана болгону ал мына ушул эмгектерим айталаада калбай, кыргыз элибиздин керегине жараган тарыхтын бир бөлүгү гана болсо дейт. Эгерде кыргыздын чыныгы патриот эр азаматтары болсо, мына ушул эмгекти баалаган инсандар агабыздын эмгектерин бир жакшы жерге орун берсе деген гана тилектери бар.